Саламатсыздарбы? Эфирде Күн маек. Бүгүнкү биздин тема милдеттүү медициналык камсыздандыруу. Белгилүү болгондой, милдеттүү медициналык камсыздандыруу бул социалдык камсыздоо системасы болуп саналат. Анын алкагында учуру келгенде мамлекеттик кепилдиктер программасынын чегинде медициналык жардам көрсөтүүгө, медициналык тейлөөгө жана дарылоого кепилдиктер берилет. Эгерде сиз медициналык жардамга муктаж болуп турсаңыз, анда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде аны алууга укугуңуз бар. Андыктан биз бүгүн мына ушул теманын алкагында сөз кылабыз. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолор болсо, экрандагы даректер аркылуу биз менен байланышып, өз суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Ал эми бүгүн мына ушул теманын алкагында суроолорубузга Саламаттык сактоо министрлигине караштуу милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Ош аймактык башкармалыгынын сапат экспертиза бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Абдыкалыков Мунарбек Абдыкалыкович жооп бермекчи. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Студиябызга кош келипсиз. Алгач биздин жарандарга айта кетсеңиз, негизи эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси качандан бери милдеттүү түрдө алынышы керек болуп калды жана анын артыкчылыктары эмнеде? Рахмат сурооңузга. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу бул милдеттүү болгону 2023 жылдын 10 апрелинен тартып мыйзам кабыл алынып, ошондон тартып бүгүнкү күнгө чейин милдеттүү түрдө талап кылынып жана милдеттүү түрдө жарандарыбыз керектүү өзүнө ММК полисин алышып жана анын аркасында медициналык жардам алууда көптөгөн жеңилдиктерге ээ болуп келип атат. Артыкчылыктары кандай жеңилдиктер? Артыкчылыктарын айта турган болсок, мамлекет биз үчүн мындайча айтканда ата эне сымал бизди камсыздап, каржылап, жеңил жагын көрсөтүп келет да. Биздин дагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ММК полиси бул жарандар үчүн өзүнүн саламаттыгын тейлөөдө, ооруканаларда, поликлиникаларда, үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, дарыгерлер борбору дейбиз, ошолордо жардам алууда акысыз жана жеңилдетилген түрдө медициналык жардамга ээ боло алышат. Бизде кимдер ошол ММК боюнча камсыздандырылгандар болуп эсептелет? Абдан жакшы суроо. Ушунун алкагында биз баса белгилеп айта кетсек, булар полиси бар жарандар, полис алган жарандар же болбосо полис УМС деп коет, идентификациондуу номерибиз бар, 14 цифралуу, ошол полис УМСибизге соцфонд налогдун эсебинен чегерилген 2% төгүмдөр бизге түшөт дагы. Ошонун негизинде иштеген жарандар, жаш балдар 16 жашка чейин же 18 жашка чейинки окуган балдарыбыз, андан сырткары пенсионерлер, жөлөк пул алган жарандарыбыз, бардыгы эле мамлекеттик кызматта иштеген жарандар жана жеке менчик иштеп, алардын баягы патент, соцфонд налог төлөп өздөрүнүн үлүш жери бар жарандарыбыз, ушул жарандар камсыздалган же болбосо полис ОМС бар жарандарыбыз деп айта кетебиз. Ал эми кимдер булар камсыздалбагандар? Алар кантип сатып алышат жана анын төгүмдөрү кандай эсептелет? Бул учурда бизде камсыздалбаган жарандар деп 18 жаштан, 16 же 18 жаштан жогорку окууну бүткөн, орто окуу жайды бүтүп, эч жерде иштебей, жогорку окуу жайларда окубаган жарандарыбыз. Деги эле анын жанагы идентификациондук номер дедик, полис ОМСине эч кандай соцфонд налогдун аркасынан төгүм төлөнбөгөн жарандарыбыз. Эч жерде иштебеген жарандар, такси кызматкерлери, базарларда иштеген жарандар, ошолор камсыздалбаган жарандардын катмарын түзөт. Негизи эле ошол камсыздалбайт, бирок биз мындай алдын ала камсыздандырбайт да көпчүлүгүчү. Мисалы студенттер тактамаларда, атайын медициналык тактамаларды ала турган кезде анан
чуркап калышат да, камсыздандыруу боюнча же кокусунан ооруп ооруканага түшүп калганда. Муну негизинен ар бир жаран алдын ала камсыздандыруу керекпи? Ал канча убакытта камсыздандырылат жана анын мөөнөтү канча убакытка берилет? Абдан жакшы суроо. Бул боюнча биз буга чейинки ушундай эл менен жолуккандарда, ушундай эфирлерден чыккан учурларда айтабыз. ММК фондунун ММК полиси, милдеттүү медициналык камсыздандыруу полиси бүгүн алсак 5 күндөн кийин күчүнө кирет. Бардык Кыргызстан боюнча мамлекеттик ооруканаларда жарактуу болуп эсептелинет. Аны алуу жолдору бүгүнкү күндө ошол бардыгыбызга баягы белгилүү дегендей М-банк аркылуу алса дагы болот, Pay24, Мегапей, оңой ушул терминалдар аркылуу дагы алса болот. Эң оңой жолу М-банк аркылуу алса болот. Анын жарактуу мөөнөтү камсыздалбаган жарандар алат. Жарактуу мөөнөтү болсо бүгүнкү күндөн тартып кийинки ушул жылдын ушул числосуна чейин жарактуу болот. Бир жылга жарактуу болот. Бирок мамлекеттик саясат бул алдын ала өзүн, мисалы, адамга чейин эле мына техникаларыбызды камсыздап атабыз бүгүн. Эмне үчүн ден соолугубузду камсыздап алышыбыз керек. Биз баягы ден соолук деп көп айтат экенбиз дагы, бирок ден соолукка келгенде биринчи орун деп ден соолук дейт экенбиз да, бирок ден соолукка келгенде биз акыркы орунга коюп коет экенбиз. Биринчи мына техникаларыбызды жүгүрүп барып камсыздап, эртең штраф десе, үйүбүздү, турак жайыбызды жүгүрүп барып камсыздап алып атабыз. 2 айдан кийин же 1 айдан кийин болбосо штраф келет экен, башка болот экен десе. Ден соолукка штраф келбеген үчүн дагы качан башыбызга бир Кудай сактасын, бир кырсык келген учурларда ушинтип чуркап издеп калат экенбиз. Же жана жогоруда сурооңуздагыдай медициналык жанагындай тактама, справкаларды алууда 086, 083 деп справкалар берилет. Ошолорду алууда гана өзүбүздүн статусубуз, өзүбүздүн камсыздалган же камсыздалбаганыбызды текшерүү менен алек болуп, анан ошол эле күнү баягы ишке ашуучу иштерибиз кайра аркасына кетип, ал себеп 5 күндөн кийин ишке киргенине байланыштуу. Ошон үчүн алдын ала мамлекеттин саясаты дагы биздин аң сезимибизге киргизбей, бул 5 күн алдын же болбосо ден соолукту, пока ден соолугуң барда кадырлап камсыздандыр деген сыяктуу да. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда мына кош бойлуу аялдар дагы бул полисти кандай тартип алышат? Аларга акысыз берилеби жана алгандан кийин медициналык кандай кызматтарды пайдалана алышат? Бул кош бойлуу жарандарыбыз үчүн абдан эле мындай ыңгайлуу же болбосо абдан пайдалуу десек болот да. Себеп кош бойлуу аялдар учетко тургандан тартып үй бүлөлүк дарыгерлеринде же болбосо ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда аларга акысыз кош бойлуулугу үчүн акысыз ММК полистери берилет. Төрөгөндөн кийин дагы 40 күнгө чейин жарактуу болот ал полиси. Ошол төрөтүнө байланыштуу гана тараптардан жеңилдиктер каралат. Мындайча айтканда 100% аларга төрөткө чейинки алардын текшерүүлөрү, төрөткө чейин алардын учетко туруп скринингтери бар. Аларды жүргүзүүдө ар бир триместр 3 айлыкта бир тапшыруучу анализдери акысыз жүргүзүлөт. Ошолорго бардыгына акысыз полис берилет. Учетко тургандан тартып төрөгөндөн кийин мындайча айтканда, кыргызча айтканда бала 40-ын чыгарганга чейин ал полиси жарактуу болот. Демек, кош бойлуу аялдарга мамлекет тарабынан түзүлгөн камкордугу да. Түшүнүктүү. Ошол эле учурда бизде студенттер дагы ушул полисти алышат дедиңиз. Мисалы, алар милдеттүү түрдө алабы, төгүмдөрүн өздөрү төлөшөбү? Жогоруда жана камсыздалган жаран жана камсыздалбаган жарандар деп айтып өттүк. Ошол жерде мектеп окуучусу мектепти бүткөндөн тартып жогорку окуу жайга же орто окуу жайларына окуса, күндүзгү бөлүмүндө баягы очный дейбиз, очный бөлүмдө окуп
21 жашка чейинки студенттерибиз ММК полисин алуу алар үчүн милдеттүү эмес, алар албайт. Алар да мамлекеттин камкордугуна алынып, 21 жашка чейин алар дагы как камсыздалган жарандардын катмарын түзөт. Ал эми ошол сырттан окуп, же болбосо кечки бөлүмдөрдө окуу жайларда окуп атпайбы? Алар сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө алар ММК полисин алыш керек. Ошол эле учурда бизде Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн келген студенттер бар да, аларда кандай болот? Ошол эле талап, ошол эле баягы мыйзамда көрсөтүлгөн бул чет өлкөлүк жарандар бүгүнкү күндө бизге бир аз кандай десек иш алып барууда көйгөй жаратып келген ошол чет өлкөлүк студенттер, чет өлкөлүк жарандар бир аз иш алып барууда көйгөй жаратат. Эмнеге дегенибизде алардын төгүмдөрү алардын баягы прожиточный минимум дейбиз го, ошолорго салыштырмалуу алынган төгүм төлөйт да. Мисалы 6 ай кала турган болсо ММК полисин 5955 сомдо түзөт. 6 айга алган ММК полисин алган чет өлкөлүк жарандар бирок кыргыз жарандарындай медициналык кызмат алууда кыргыз жарандарындай укукка ээ болот. Жеңилдиктер кандай кыргыз жарандарында кандай болсо, чет өлкөлүк жарандарга дагы ошондой укукка ээ болот. Эми бүгүнкү күндө ошол биздин Ош шаарында жайгашкан окуу жайларынын жетекчилери менен ал боюнча иш алып барып атабыз. Жолугушууларды өткөрөбүз студенттер менен, аларга ошо артыкчылыктарын көп эле түшүндүрүп келип атабыз, алып атышат. Ошол учурдан пайдаланып жетекчилерине дагы рахмат айтабыз. Мыйзамды өлкөнүн саясатын колдошуп, алар дагы бизге чоң жардам көрсөтүп келип атышат. Чет өлкөлүк жарандар ошо милдеттүү түрдө алабыз дедик. Мына ошол эле учурда бизде башка өлкөлөрдөн келип Кыргызстанда жашап жаткан этникалык кыргыздар дагы бар да. Этникалык кыргыздарда жеңилдиктер каралганбы? Аларда кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул этникалык жарандарыбыз келгенден кийин бизче айтканда жана учетко туруу. Учетко тургандан кийин аларга алардын же кайрылман деген көлүк алуусу керек, же болбосо мекен карт деген ошол көлүктөрүн алыш керек. Ошол кайрылман дегенди же мекен карт деген көлүктү ала турган болсо, алар мамлекет тарабынан аларга дагы камкордук көрүлүп, алар дагы камсыздалган жарандардын катмарын түзөт. Көбүнчөсү ал жактан келген жарандарыбыз учурда баягы документация ишине экинчи орунга коюп өткөн дагы биринчи орунда башка иштер менен болуп, качан гана баягы ден соолугуна байланыштуу өзүнө керектүү суроолор болгондо гана дуушар болуп калып атышат. Анан түшүндүрүү иштерин жасап, көбүнчөсү кайрылман деген көлүк алып атышат. Өткөн жылдан тартып уже мекен карт деген кирген. Аны алуу ошол кайрылман жарандарыбыз үчүн абдан жеңил экен да. Негизи эле алар төлөмдү төккөндө чет өлкөлүк жарандардай төгүшөбү же Кыргызстан жарандарындай төгүм төлөшөбү? Алар ушул мекен карт менен кайрылман деген көлүккө ээ болбосо, ошол эле чет өлкөлүк жаран катары эсептелип калат. Түшүнүктүү. Негизи эле ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүү үчүн ошол полисти алуу үчүн жарандар ошо чет өлкөлүк жарандарбы же өзүбүздүн жарандар кайсыл жактарга кайрылышы керек? Мен учурдан пайдаланып айтам, ошол качан гана биз ден соолугубузга байланыштуу көйгөйлөрдүн аркасынан эмес, алдын ала өзүбүздү камсыздап, жогоруда айткандай М-банк аркылуу алуу жарандарыбыз үчүн дагы ыңгайлуу. Жанагындай убакыттын үнөмдөөсү дагы алар үчүн жакшы болот да. М-банк аркылуу, М-банкта приложение деген бөлүм бар. Приложениядан эле мамлекеттик кызматтар бар. Мамлекеттик кызматтардын ылдый жагында биздин полис ОМС деген
бөлүкчөбүз бар. Ал жерден жаран М-банкка катталган жарандын статус УМСин көрсөтүп турат. Өзүнүкүн ошол жерден тактап туруп, өзүнүн камсыздалган, камсыздалбаганын тактагандан кийин, камсыздалбаган жаран болсо ошол жерден эле төгүм жүргүзүп, 3 пункттан турган бөлүмдү басып өтөт. Жеңил гана, бир гана ошол жерде кайсы областтан төлөм жүргүзүп атканын тандап эле төлөм жүргүзүүгө өтүп төлөп койсо болот. Андан сырткары ошол эле жерден мисалы М-банкы жок жарандарыбызды дагы текшерип, алардын дагы статусун аныктап, камсыздалбаган жаран болсо, аларга дагы ошол эле М-банктан төлөп берсе болот. Жана идентификационный номерди киргизип, ошонун аркасынан төлөм жүргүзүп төлөп берсе болот. Андан сырткары бардык М-банктын терминалдарынан, жана жогоруда айткандай Мегапей, Оңой, ошол терминалдардан да жүргүзсө болот. Негизи эле ошол Медполиске ээ болгон жарандар кандай жеңилдиктерге ээ боло алышат? Негизи менчик ооруканаларда дагы мына ушундай жеңилдиктер каралабы? Негизинен сурооңуздун аркасынан баштасак, жеке менчик ооруканалар бүгүнкү күндө келишим түзгөн болсо, мамлекеттик ошол ММК фонду мамлекеттик бул ишкана болгондон кийин биз менен келишим түзгөн жеке менчик ооруканалар болсо, аларга дагы ошо ММК полисинин пайдасы мамлекеттик ооруканалардай эле тиет. Эми алардын пайдасы мамлекеттик ооруканаларыбызда кандай болот? Ошол артыкчылыктарын баса белгилеп өтсөк, биринчи эле каттоодо турган үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда же үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда тейлөөсү 42 кошумча пакет, 42 кошумча анализ изилдөөсү, 12 базалык изилдөөсү алар үчүн акысыз жүргүзүлөт, камсыздалган жарандарыбыз үчүн. Андан сырткары алардын кароосу, кеңеш берүүсү, дары дайындоосу, аларды көзөмөлдөп күзөтүүсү бардыгы акысыз болот. Тейлеген аймактарында. Ошол эле учурда ошол үй бүлөлүк дарыгерлер топтору, мындайча айтканда, алардын мүмкүнчүлүгү чектелип калып, текшерүүлөрдө же болбосо кеңеш берүүдө мүмкүнчүлүгү чектеле турган болсо, жолдомонун негизинде экинчи, үчүнчү деген баскычтар бар. Ошол экинчи, үчүнчү баскычтагы текшерүүчү саламаттык сактоо уюмдарында жолдомонун негизинде келсе, ал жерде дагы алар үчүн акысыз жана жеңилдетилген түрдө жардамдар көрсөтүлөт. Эми ооруканаларда жатып дарыланууда бул жерде ММК полисинин артыкчылыгы аябай чоң, камсыздалган жарандар үчүн. Терапиялык оорулар менен, мисалы, шамалдаш болуп, өпкөбүз, бөйрөктөр шамалдап жатып кала турган учурларда камсыздалган жарандар үчүн 840 сом төлөнөт. Кошумча төлөм деп коебуз. Бул касса аркылуу төлөнүп, жарандын колуна дөмүрчөк берилет. Мыйзамдуу тарабы ошондой. Андан сырткары операция боло турган болсо, 1090 сом гана төлөнөт. Камсыздалбаган жарандар үчүн, мындайча айтканда, 7, 8, 9 барабар, 9 эсе, то есть көп төлөм жүргүзүү менен дарылоо жүргүзөт да. Мисалы, ошол эле хирургиялык кийлигишүүлөр боло турган болсо, жаранга камсыздалбаган жарандар үчүн анын кассага төлөө төгүмү 9000ден 14000ге чейин төлөнөт. Ал эми терапиялык ооруларда 840 сомдун ордуна 8400 сом төлөп калат. Караңыз, кандай артыкчылыктары бар. Андан сырткары үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда баягы оорусу менен учетто турушат да. Учетто турган бейтаптарыбызга мамлекеттик кошумча пакеттен дары-дармектер жеңилдетилген же болбосо акысыз түрдө дары-дармектер электрондук рецепт менен жазып берилет. Аны жарандарыбыз пайдаланып келүүдө, мисалы, жаран 300 сомдук дарынын 100 сомун төлөй турган болсо, мамлекет 200 сомун кошо төлөп берет. Ошондо 50-60% ал үчүн жеңилдик болуп атат. Кошумча пакеттен дары-дармек дагы мамлекет тарабынан колдоосу да бул.
Демек, медициналык камсыздандыруу полиси барлар үчүн бир топ эле артыкчылыктар каралыптыр. Бул мыйзам 2023-жылы күчүнө кирди деп айтып жатасыз. Андан бери ошол калктын калың катмарына жеткирүү үчүн кандай маалыматтык иш-чараларды алып баруудасыздар, түшүндүрүү иштерин кантип жеткирип жатасыздар да? Ош шаарында жана Ош областы боюнча бизде эл менен ошол мыйзам кабыл алынгандан тартып, ошол мыйзамды жеткирүү, элдин маалымдуулугун арттыруу боюнча жолугушуулар байма-бай жүргүзүлүп келет. Жеринде ошол эле жетекчилик, жергиликтүү мамлекеттик администрация менен акимдер, акимдин орун басарлары менен элди ошол чогултуп берип, алар менен ошол жетекчилигинин астында жолугуп, ошол айылдык ден соолук комитеттилери менен жолугуп, же болбосо кайсыл бир оорукананын кызматкерлери менен, же болбосо ошол эле жерде, ошол аймакта жашаган жарандардын өзүн ушундай күндөрдү белгилеп, жолугушууларды өткөрөбүз да. Протоколдоштуруп, биздин дагы баягы иш планыбызда каралган жолугушууларды өтөбүз. Андан сырткары телерадиодо маалыматтарды беребиз. Бизде өзүбүздүн соц баракчабызда, Facebook'та маалыматтарды, ошол эле артыкчылыктарды, ошол эле болгон жарандын милдеттери, укуктарын соц баракчабыздан чыгарып турабыз. Facebook'та Фомс Кейжи деп, Ошто Фомс Кейжи деп баракчабыз бар, ошол жактан чыгарабыз. Андан сырткары көбүнчө ошо бизде телерадио менен дагы ушу маалымдуулукту жайылтып келебиз. Мындан сырткары сиздердин фонд, ошол милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду дагы кандай иштерди алып барасыздар, сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр тууралуу да токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Биздин милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду негизи эле саламаттык сактоо тармагында дарылоону көзөмөлдөө, алардын туура баягы клиникалык протоколго ылайык жүргүзүүсүн, аларды өз убагында көзөмөлдөө, аларды ушул талкуулоо менен, аларды баалоо менен биз окутуулар менен да ушундай жаңы кирген мыйзам, токтом, клиникалык протоколдорду үйрөтүү менен иш алып барабыз. Андан сырткары ушу мамлекет тарабынан берилген ушул бизде ушу 2 бөлүм бар. Медициналык эксперттер жана финансы бөлүмү бар. Бизде ошо финансисттер каржылоо жагын карашса, биз ушул дарылоо жактагы сапатын көзөмөлдөп. Негизи эле сиздерге жарандар кайрыла алышабы? Кандай маселелер менен кайрылышат? Жарандар үчүн биз медицина кызматкерлери менен жарандардын ортосунда биз көпүрө болуп бере алабыз. Туура эмес мыйзамсыз көрүнүштөрдө, же болбосо ошондой одоно мамилесинен айынан, андан сырткары коррупциялык элементтер байкалса, ошол учурларда дагы биз мыйзамдуу жагын карап чечип берип келебиз да. Нурбек Абдыкалович, студиябызга келип, бүгүн ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу боюнча маалыматыңыз менен бөлүшүп, өзүңүз ошол кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бирибиз ден соолугубузга кам көрүп, алдын ала мына ушул милдеттүү медициналык камсыздоодон өтсөк, бул ар бирибиздин өзүбүздүн өмүрүбүзгө жана ден соолугубузга кам көргөн болобуз. Бүгүнкү көрсөтүүдө биз сиздерге мына ушул маселени жеткирүүнү ниет кылганбыз. Буюрса ушул сиздерге түшүнүктүү жеткире алдык деген ишеничтебиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин өлкөдө сиздер албетте ден соолугуңуздарды дагы мына ушул мамлекеттин камкордугунда экендигиңиздерди унутпаңыздар. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.